Презентацияны түзүү өзүнчө чоң сабак болсо, аны туура презентациялоо, ишенимдүү жана керектүү ыкмада сактоо өзүнчө узун сабак. Буларды өздөштүрүү үчүн алгач зарыл болгон презентация түзөлү. Биринчи, өлчөмүн аныктайбыз. Дизайн, размер слайда. Экинчи, дизайнын тактайбыз. Бул жердеги стандарттуу дизайндар анчейин туура келбегендиги үчүн башка фон даярдоо керек. Дизайн, формат фона, сплошная заливка, керектүү түс. Негизинен презентацияда курч, өткүр түстөргө караганда жумшак, көздү чарчатпай турган түстөрдү пайдалануу туура болот. Анимация аянтын чакырабыз. Анимация, область анимации. Бул тарапта пайда болду. Төртүнчү. Эгер көп анимация пайдалана турган болсок, арбын объекттер менен иштей турган болсок, операциялардын саны көп аткарыла турган болсо, анда область выделенияны чакырып алуу керек. Главное выделение, область выделения. Область анимациянын жанында жанашты. Бул эмнеге керек? Эгер бир эле презентациялык баракка көп сандагы объект жайгаштырганыбызда, аларга анимация пайдаланууда бир топ башламалыктар жаралат. Кайсынысы кайсы, кимиси ким экендигин ажырата албай калган учурлар болот. Ошонун алдын алып, тартипти, ишибиздеги тактыкты жаратууда область выделения чоң күч болуп берет. Азыр иш үстүндө дагы кененирээк түшүнөбүз. Баарын даярдап алдык. Эми презентация түзүүнү баштайлы. Темабызды, мисалы, дүйнөнүн эң таасирдүү адамдары деп атайлы. Вставка, фигура, тандадык, сызабыз. Ушундай фигуранын ичине текст жазуу үчүн мыштын оң баскычын басып, чыккан диалогдук терезеден изменить текст командасын беребиз. Белги чыккан жерге текст жазабыз. Дүйнөнүн эң таасирдүү адамдары. Текстти бир аз редакторлоп алабыз. Мыш менен өйдө жылып, мындай белги пайда болгондо сол кнопкасын басып, бүтүндөй фигураны белгилеп, инструменттер панелинен форматка киребиз. Алгач фигураны оңдойлу. Албетте, бул жерде ар бир адамдын жеке табитине жараша аныкталат. Эми оң тарапка көз чаптырсак, область выделения панелинде прямоугольник 1 деп турат. Бул биздин даярдаган фигурабыздын аталышы. Кийин дагы бир ушундай даярдасак, прямоугольник 2 жана 3, 4 деп уланып кете берет да, соңунда бири-биринен айырмалоо кыйын болуп калат. Же такыр эле ажырата албай калабыз. Ошондуктан дароо адашпай турган, окуганда дароо түшүнө турган ат коюп алсак, ишибизге жеңилдик жаралат. Барып, аны басып белгилеп, мыштын сол кнопкасын дагы бир бассак, атын өзгөртүүгө уруксат берген белги чыгат. Эгер ушинтип баш жагында белги чыкса, клавиатурадан Delete бассак, астыга карай өчөт. А эгер акырына пайда болсо, клавиатурадан Backspace бассак, аркага карай өчөт. Бошогон орунга ылайыктуу аталышты жазып, же клавиатурадан Enter басабыз, же мышты бош талаага жылдырып бир басып коебуз. Болду. Кийинки кадам. Вставка, рисунки, сүрөт, вставить. Сүрөттү белгилеп, форматтан даяр стандарттуу макеттерден пайдаланып көрөлү. Тандадык. Өлчөмүн ылайыктуу деңгээлге алып келели.
Жетиштүү. Текст аталышына барып, керектүү маалыматты жазабыз. Бир схеманы дагы, текстти дагы редактирлеп алсак артыкчылык кылбайт. Область выделениеде схема 3 деген аталышта берилген. Өзгөртүү алуу керек. Мисалы, Билл Гейтс. Бул инсан ким экендигин туюндурган азыраак маалымат жазып коелу. Кошумча текст берүү үчүн дайымкыдай эле вставка же главнаядан керектүү команда берип, жазылуучу аянтка келип, мыштын сол кнопкасын басып маалымат киргизебиз. Нары-бери жылдырганда анимация бергенде бири-биринен ажырап, же экөө эки башка мезгилде анимацияланып кыйнабас үчүн экөөнү бир командага бириктирип койсок жеңил болот. Экөөнү тең белгилөө үчүн мышты алсыраак чылдырып, сол баскычын кое бербей басып, көрүнүп тургандай түссүз рамка менен терек таба алабыз. Же бирөөсүн белгилеп, клавиатурадан контролду кое бербей басып туруп, мыш менен экинчисин белгилейбиз. Инструменттер панелиндеги формат бөлүмүнө кирип, группировкадан сгруппировать командасын берсек, баары бир топко биригип калат да, кийинки ишибизге оңой болот. Группа 1-дин атын өзгөртөбүз. Жанына дагы бир нече инсандарды кошолу. Эгерде кийинки маалыматыбыз ушундай болууну кааласак, анда жүдөбөй группаны белгилеп, клавиатурадан Ctrl-C-ны басабыз. Эскертме, клавиатуранын Ctrl-C комбинациясы көчүрүү дегенди түшүндүрөт. Андыктан компьютер менен аткарылуучу иш-аракеттердин бардыгында ушул комбинацияны аткаруу оңой. Көчүргөн объектти коюу үчүн клавиатурадан Ctrl-V-ны басабыз. Бул комбинация коюу дегенди туюндурат. Ctrl-C менен Ctrl-V бири-бирин толуктап турат. Көчүрдүк, жайгаштырдык. Группанын ичиндеги сүрөттүн өзүн белгилеп, Delete-ти басабыз. Өчөт. Анын ордуна кичинекей сүрөт иконкасы пайда болот. Аны бассак, диалогдук терезе чыгат. Из файла командасы, сүрөт жайгашкан папка, сүрөт, вставить. Кыйналбай баарын жайгарып алдык. Эми редакторлоо башталат.
Билл Гейтс группасын көчүргөнүбүз үчүн мунун аты да ошол бойдон калып кеткен. Андыктан өзгөртүп алабыз. Марк Цукерберг. Дагы бирөөнү кошобуз. Буга чейинки эле кадамды аткара беребиз. Баарын даярдап болдук. Эми соңку кадам булардын бардыгына анимация берүү. Биринчи темадан баштайбыз. Белгиледик: инструменттер панели, анимация, ход, появление, параметры эффектов. После предыдущего анимациянын узактыгы 0,5 секунда. Анимацияны аткардык. Көрүнүп тургандай, область анимация панелинде аткарылган анимациянын белгиси пайда болуп, кайсы объектке анимация бергенибиз даана байкалып турат. Эми кийинкисине берели. Инструменттер панели, анимация, ход, появление, параметры эффектов, по щелчку, анимациянын узактыгы 0,5 секунда. Билл Гейтс группасына дагы анимация бердик. Калгандары да так ушундай анимацияга ээ болгону туурадай. Андыктан муну белгилеп, анимация по образу Марк Цукерберг группасына көчүрөбүз. Дагы анимация по образу Стив Джобс группасына көчүрөбүз. Бүттүк. Область анимации панелинде бардык объекттерге анимация берилгендиги тууралуу маалымат жазылды. Эми бир текшерели. Төмөн түшүп, слайд-шоуну басабыз. Презентация ачылары менен тема автоматтык түрдө пайда болду. Анткени ага после предыдущего командасын бергенбиз. Бул презентациялык барак ачылгандан кийин өзүң келе бересиң деген буйрук болгондугу үчүн буйрукту так аткарды. Ал эми калгандары азырынча жок. Себеби биз аларга по щелчку же чакырганда гана келесиң, ага чейин ордуңдан былк этпейсиң деген буйрукту бергенбиз. Алар да так ошону аткарышат. Эми чакыра баштайбыз. Мыштын сол кнопкасын бир басабыз. Билл Гейтс келди. Дагы бир бассак, Марк Цукерберг. Дагы бир бассак, Стив Джобс келди. Демек, анимация толук аткарылды. Анимацияларда командаларды так туура берсек, презентацияда кыйналбайбыз. Анимацияларды өткөрүү же кайра аркага жылдырууда клавиатурадагы 4 тараптуу багыттаманы пайдаланууда ыкчамдыкты, жеңилдикти жаратат. Ылдый караганын же оңго караганын бассак, слайд алдыга карай өнүгөт. Жогору же солго караганын бассак, слайд аркага кадам таштайт. Слайд шоуну койгондон кийин монитордун төмөн жагында мындай белгилерге күбө болобуз. Булардын кызматы презентацияны тааныштырууда кошумча куралдар. Лазерный указканы бассак, аты аталган белги пайда болот. Ал объекттерди көрсөтүп тааныштырууда навигатор болуп берет. Бул функция кошулганда мыш аркылуу анимация жана слайдтарды алмаштыра албай калабыз. Ошондуктан клавиатуранын 4 тараптуу багыттамасын пайдаланабыз. Перо айрым маалыматтарды бөлүп, сызып, белгилеп көрсөтүүгө жардамчы болот. Маркер тексттерди белгилөөдө пайдаланабыз. Ластик өчүргүч. Маркер перо менен сызган чийгендерди өчүрүүдө пайдаланылат.
удалить все рукописные данные, перо, маркер менен сызылгандардын баарын бир заматта өчүрүп салуу буйругу. Дагы бир пайдалуу функция лупа. Эгер айрым объекттерди башкалардан бөлүп, чоңойтуп көрсөтүү керек болсо, лупаны басып, ошол объектти мыштын сол кнопкасы менен бассак, иш аткарылат. Кайра калыбына келтирүү үчүн мыштын оң баскычын же клавиатурадан ESC'ни басабыз. Дагы бир пайдалуу функция бул сортировщик. Эгер адашып слайдтын башка барагын ачып алсак, кайра презентациядан чыгып, бул жактан издеп бара болбой, дароо ушул жерден ушуну бассак, көрүнүп тургандай бардык презентациялык барактардын тизмеси чыгат. Карап, таап, ошол баракты кое беребиз. Слайдтан чыгуу үчүн ESC'ни басабыз. Баарын түздүк, даярдадык, текшердик. Эми сактоо керек. Инструменттер панели, файл, сохранить же сохранить как. Обзор, сактай турган папка. Бул жерге презентациянын атын жазабыз, сохранить командасын беребиз. Же болбосо, дароо эле сохранить как дебестен сохранить командасын берип, мурдагыдай кадамдарды жасайбыз. Эске салчу дагы бир нерсе. Файлга киргенибизде защита презентации терезеси турат. Ичинде бизге зарыл болгону пометить как окончательный жана зашифровать использованием пароля командалары. Пометить как окончательный командасын беребиз, чыга калган терезеден окейди басабыз. Эми кайра ошол презентациябызга кирсек, инструменттер панели өз функциясын жоготот. Тактап айтканда, эч кандай жол менен редакторлой албай калабыз. Мыш менен эч нерсени жылдыра албайбыз. Эч бир объектти өзгөртө албайбыз. Ал эми презентациянын жогору жагында помечен как окончательный деген терезе турат. Мунун пайдалуулугу: башка бирөө сизден сурабай, өзгөртүү киргизбейт жана каплет клавиатура басылып кетип, проекттеги материалдар өчүп, же ашыкча тамгалар жазылып, же байкабай мышты басып, объекттер ордуларынан жылып кетпейт. Эгер презентациябыздын толук бүткөндүгүнө көзүбүз жетсе, пометить как окончательный командасы менен сактаган жакшы. Эгер өзгөртүү киргизүү зарыл болсо, все равно редактировать буйругун берип, оңдоолорду киргизебиз. Же инструменттер панели, файл, защита презентации, пометить как окончательныйды басып, чектөөнү алып таштап, иш уланта беребиз. Эгерде бүткөн презентацияны өзүңдөн башка бирөө оңдоп түздөп, же өзгөртүүлөрдү киргизип салбоосун, же уруксаты жок ачып карабоосун кааласак, зашифровать использованием пароля командасын беребиз. Диалогдук терезе чыгат. Каалаган парольду жазып, окейди басып, дагы бир диалогдук терезеге парольду дагы бир жолу кайталап жазабыз. Эми презентацияны жаап чыгып, кайрадан ошол презентацияны ачсак, мындай болуп ачылбай калат. Албетте, паролин билбегендер эч качан ача албайт. Ал эми паролин билгендер паролин терип, окейди басса ачылат. Мына ушундай артыкчылыктары бул программанын деңгээлин жогорулатат. Эгер бул файлдан парольду алып таштоо керек болсо, файл, защита презентации, диалогдук терезедеги пароль жазылган талаадан backspace же delete клавиатурасынын жардамында парольду өчүрүп, окейди бассак, пароль алынып салынат.